Саламатсыздарбы депутаттар? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин парламенттик делегация кечинде Түркия Республикасынан расмий сапардан кайтып келдик. Расмий сапар абдан жемиштүү жана маанилүү болду. Биздин бул расмий сапарга Түрк Республикасы абдан чоң маани берип, белгиленген бардык жолугушуулар жогорку деңгээлде өттү, жогорку уюшкандыкта, жогорку даярдыкта кабыл алышты. Өзүбүздүн парламентарийлерден сырткары, парламенттин төрагасынан сырткары Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен да жолугушуу болду. Эки тараптуу жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы бир топ маанилүү маселелер талкууланды. Мен айтат элем, жалпы жонунан биздин расмий сапар абдан жемиштүү болду. Биз расмий сапарда жүргөн мезгилде биздин өлкөбүздө бир топ саясий оош кыйыштар болуп кетти. Буга бардыгыбыз күбөбүз. Ошондо ушу менин дарегиме дагы бир топ сөздөр айтылып, ар түрдүү маселелер болуптур. Мен айтып коет элем, биринчиден, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз элим, мен бир эки адамга же бир адамга кызмат кылбайм. Мен кыргыз элине, кыргыз парламентине кызмат кылып келатам. Мындан кийин дагы кыргыз элине, кыргыз парламентине, кыргыз мамлекетине кызмат кылам. Ошондуктан мени бир эки адамга же бир адамга байлаган туура эмес. Кудайга шүгүр, мынакей өзүңүздөр билесиздер, 2022 жылы 5 октябрда Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына төрага болуп шайландым. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бардык аракетимди Кыргыз Республикасынын парламентинин кадыр баркын арттырууга, ушул жерде кыргыз мамлекетине, кыргыз элине, келечегине маанилүү, керектүү мыйзам долбоорлорун, мыйзамдарды жана маанилүү мамлекеттик чечимдерди кабыл алууга өзүмдүн салымымды коштум деп айта аламын. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда стабилдүүлүк, эң башкысы саясий туруктуулуктун жетишкендигинин негизинде мына өлкөбүздө өсүп өнүгүүлөр болуп атат. Өлкөбүз соңку жылдары жеке аймакта эмес, мындай дүйнөдө эң тездик менен өнүгүп аткан мамлекеттердин катарына кирип атат. Экономикабыз жогорулуп атат. Буга сөзсүз түрдө урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган команданын, ошондой эле кыргыз парламентинин салымы абдан чоң жана маанилүү. Анткени бардык ошол зарыл мыйзамдар, керектүү мыйзамдар ушул жерде кабыл алынып, ушул жерде ошо чечимдер жактырылып атат. Ошонун негизинде ушундай өнүгүүлөргө, өбөлгө түзүлүп атат. Анткени менен урматтуу депутаттар, бизде ушундай саясий маданият болуш керек. Саясий маданият болуш керек, эч кандай бир ызы чуусу жок. Ар кандай бир бүдөмүк ойлорго талкуу жаратпастан мен өзүм ушундай чечим кабыл алдым. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алдым. Бул менин жеке чечимим. Мага эч ким басым, кысым көрсөткөн жок. Ага жол да бербеймен. Бул менин мүнөзүм ошондой. Ошон үчүн сөздү көбөйтпөйүн дедим. Бизде стабилдүүлүк болуш керек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган саясий реформалар толук аягына чыгыш керек, саясий туруктуулук болуш керек. Мына ушул максатты көздөп, мамлекетчилдик сезим менен мен ушундай чечимди кабыл алып отурам. Мен чечимимди колдоп бериңиздерди суранам. Мени Жогорку кеңештин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 8-чи чакырылышынын төрагасы кылып, чоң ишеним менен шайлаган ушул жерде бардык Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарына терең ыраазычылык билдирем. Ошол эле учурда Жогорку кеңештин аппаратына терең ыраазычылык билдирем, аппараттын кызматкерлерине. Барыңыздар сак саламат болуңуздар. Мен азырынча эч жака кетпейм, эч жака барбайм. Ушул жерде сиздердин араңыздарда катардагы депутат болуп, ушул өлкөнүн
келечегине кызмат кылууга даярмын. Бар болуңуздар. Рахмат. Саламатсыздарбы? Жумушубузду улантабыздар. Ар дайым эле шашып жүрөбүз да биз. Бүгүнкү болуп аткан көрүнүш бул могу бирөөңөр баары бир спикерликке коесуңар да ошол жерден баары бир спикердин ордуна отурасыңар бирөөңөрчү. Ошол кишиге кайрылармын. Мен микрофонду өчүрөм. Министрлерди бар кете бер, жумушуңа бара бер. Суроосуз узатабыз деген сөздөрдү келаткан төрага сиз айтпайсыз го деп ишенем да менчи. Анткени биз эл өкүлүбүз. Биз ошол министрлерге ошол жерден сүйлөшүбүз керек. Канча жолу ошол жерден какшанып, кайталап, суроо берип калалы десем болбой ушул жерде Камил Абдыразаковна азыр бүтүп алайын мен сөзүмдү. Болбой ушул жерде ушундай көрүнүштөр болот да. Мен кайрылып атам. Келаткан спикерге кайрылдым. Мен ойлойм ушундай көрүнүштөр болбойт деп сиз жактанчы. Чын жүрөктөн ишенем. Рахмат.